Салам бардыгыңыздарга, урматтуу менин каналымдын катталчылары, меймандары. Бүгүнкү видеом сиздерге аябай пайдалуу болот деп ойлойм. Деңиз тузунун пайдасы жана кантип пайдалануу керек, кайсы ооруларга пайдалуу, ушул жөнүндө болмокчу бүгүнкү видеом. Туз бул адамдын организминдеги бирден бир эң пайдалуу химиялык элемент. Адамдын каны дагы туздан турат. Организмдин зат алмашуу процессинде, бөйрөк боордун, жүрөктүн иштөөсүндө туздун мааниси абдан чоң. Эң эле пайдалуу туз бул мына сиздер көрүп турган нукура деңиз тузу. Деңиз тузунун составында натрий, калий, сульфат иондору, йод жана башка эң пайдалуу адамдын организмине микроэлементтер толтура. Деңиз тузунун дарылоочу касиети илгертен эле байыртан бери эле белгилүү болгон. Грек врачы Гиппократ дагы туздун пайдасын айтып, жазып кеткен. Деңиз тузу кайсы ооруларга пайдалуу? Чындыгында көптөгөн ооруларга жардам берет. Ириңдүү жараттарда, теринин ириңдүү жараттарынын бардык фурункул, мастит жана башка ириңдүү жараттарында, тиш ооруларында, тил ооруларында, стоматиттерде, пародонтоздордо жардам берет. Кан айланын бузулуусунда, гипертонияда, артроз, ревматизм, радикулитте, суук өткөндө, грипп, пневмония, бронхит, гайморит, насморк, ангиналарда, бир нерседен травма алып буту кол муундар шишигенде абдан пайдасы чоң. Мен өзүм остеохондроз менен ооруйм. Остеохондроз менен көп жылдан бери бул деңиз тузунун пайдасын мен интернеттен окубай аптекага барып калдым. Аптекага барып, ошол жерден прилавкалардан көрүп калдым. Түрдүү деңиздин туздары, ар түрлүү деңиздин туздары мындай пачкада турган экен. Ошол сыртында жазылып турган эмнелерге пайда берүүсү, терилерди, кожаларга пайдасы жөнүндө, опорно-двигательный аппаратка пайдасы, артриттерге жардам берет деп жазылган экен сырткы эмесинде, бетинде. Анан мен ошол деңиз Мёртвый моренин, өлүү деңиздин тузун алып келип, ванна жасап, 2 пачканы ваннаны толтуруп салып, эритип, жылуу сууга, өтө ысык сууга кылбадым, жылуу сууга эритип 20-25 минутта жаптым. Ошол эле аябай жеңилдөөнү байкадым. 1 айда 5 жолу жасадым. Аябай пайдасы чоң экен. Мен көбүнчө физ кабинетке 6 айда бирден барат элем. Барбай калдым, ушул деңиз тузун ванна кылып. Муундарыңыздар ооруса, артрит, полиартрит, артроз, остеохондроз, радикулит менен жабыркасаңыздар, сөзсүз деңиз тузу пайдасын берет. Бул процедураны 1 айда мен 5 жолу жасадым, бирок через день, күн алыс жасоо керек экен. Эгер муундарыңыздар катуу ооруса, ушундай күн алыс жасасаңыздар абдан жардамы чоң болот деп ойлойм. Азыр сиздерге ваннаны айтып кеттим. Эми аппликацияны, туз аппликациясын кандай жасоо керек, ошону айтып кетейин. 500 миллиграмм жылуу сууга 3 үймө кашык, аш кашык тузду салып, 200 грамм аракты кошуп, 3 капель йодду кошуп, аралаштырып, эгер тизеңиздер катуу ооруса, таманыңыздар, бут, белиңиздер катуу ооруса, аппликация кылып, марляны малып, аппликация жасап, 1 сааттан кийин чечип коесуздар, арчыбайсыздар.
мурун көңдөйлөрүнүн оорусунда гайморитте, насмортто кандай кылып ванна жасайбыз? 2 литр сууга 4 кашык тузду салып, аш кашык, үймө кашык тузду салып, 5-7 мүнөт кайнатып, андан кийин башыңыздарды жаап, мурун менен тартып дем алып, ооз менен демди чыгаруу керек. Туздун дарылоочу касиети мына ушундай. Пайдаланыңыздар сиздер дагы. Сөзсүз натыйжасын көрөсүздөр. Эгер видео жакса жазылып кетсеңиздер болот. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.